Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Жаштар сүйлөсүн теле долбоору Орок орто мектебинин жаштары менен жана төрүбүздүн куттуу коноктору менен бүгүн сиздер менен биз чогуу талкуу кыла турган тема жаштардын тартиби деген темада сүйлөшөбүз. Биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Ушул биздин жаштарыбызга серепчи болуп келген биздин эже агайларды тааныштырып өтсөм, Орок орто мектебинин орус тил мугалими Гүлнара Досматова эжебиз, кош келдиңиз. Жана ошондой эле этникалык кайрылман кыргыздардын бириккен кыргыз коомунун президенти Баруна Эшматова эжебиз, кош келдиңиз. Актер алпарчу Нурбек Саматов, кош келдиңиздер. Бизде ушул көп улуу менен жаштардын ортосунда бир кандайдыр бир деңгээлде ажырым бар. Жаштар айтат, бизди улуулар түшүнбөй атат десе, улуулар айтат, биздин жаштарыбыз азыр кайсыл жактагы жаман нерселерди үйрөнүп атат деген сөздөр улам көбөйүп келет. Ошондой болсо да кандай урматтуу улуу мундар, бүгүнкү темага көз карашыңыздар. Нурбек мырза. Ар бир жыйын жараткандын ысымы айтылбаса, жиберген акыркы элчиси эки дүйнөнүн чырагы пайгамбарыбызга салават айтылбаса, ал коом не дейт? Өкүнүчтүү да. Ошондуктан ааламдардын падышасы ошол жердеги бардыгыбызга татынакай кылып өң чырай берип жараткан Алла Таалага мактоолор болсун, мактоого татыктуу зат. Ошондой эле пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафага салам салават болсун. Эми бүгүнкү биздин чогулуш бир эмес, азыр силер экинчи мектепсиңер. Бизде ушундай сунуштар келип атат. Келген биздин максат, ар бир адам максат менен жашайт эмеспи? Бүгүнкү келген силерге максат адеп жана тартип. Тартипти билесиздер да? Ошо тартип боюнча келип отурабыз. Главный көйгөй ушул тартип болуп атат. Мугалимдерди укпайт дейт жаштар. Азыр айтып өттү агайыңар, буга мурунку муундар күнөөлүүбү, же ата-эне күнөөлүүбү, же ким күнөөлүү деген азыр силерден да суроолорду алабыз. Бизден суроолор болот. Ушу тартип боюнча кыскасы мынагу ар бир мектепте эмне болуп атат? Тартипсиз текеберлер көбөйүп атат. Жакшылап укулатындар. 4 нерсеге Алла Таала жиркенет, жаназа окулбайт. Биринчи тоноочу, каракчыга деп айтылат. Азыркы жаргон менен билет жаштар. Рекет деп коебу? Чорный мындай шотпойбу? Ошолордун Алла Таала муунунан тукум бербейт, бала чака бербейт. Ата-энеси күнөөкөр болот, кайсыл адам, кайсыл эркек же кыз деле кире берет. Текебер болуп, мактанып, рыя болуп жүрсө, жашоосунда берекелбейт. Ата-энесине адамдын акылына келбеген высокий давление, жанагындай сыр печень, жанагы жатын оорусу деген ооруду Алла Таала жиберет. Ошондой бала калбай калат, 70 атасына чейин кабырда азапталат. Экинчи, ата-энесин өлтүргөн наданга жаназа окулбайт. Түшүнүп атасыздарбы? Үчүнчү, исламдын суусун кечкен муртатка деп айтылат. Бул жанагындай башка эмеге өтүп калат го, баптистпи, башка сектага кирип кетет. Ал эми төртүнчү, буну кийин чоң баары жазсаңар, бул аял затка тиешелүү үйдү закон дейт, фатва деп коет, фатва закон дейт. Закон койгон аялга жаназа окулбайт. Бүгүнкү сабак биринчи текебер боюнча биз азыр каттап жүрөбүз. Алтындарым, кайсыл адам бирөөнүн жашоосунда тийишип, азыркы жалпак тил менен жаштардын тили боюнча отметка деп атпайбы? Тоноогон ушундай нерселер болсо, бул адамдын акыбалы өтө чатак болот тугандар. Алла Таала Куранда текеберди мен теректей кыям деген. Эмне үчүн менден коркпой, инсандан коркосуңар деген. Эмне үчүн жаштар мектепте начар окуп, мектепке катышпай аткан себептен ошо бири-бирине үстөмдүк кылып, басымдуулук кылып акча. Эми силерден түшкөн акча биз угуп атабыз, каяка барат? Ал туура эмес тугандар. Силер алардан коркпой, Алладан корккула. Бизге акча үчүн бирөөдөн коркпогула. Ал силерге окшогон адам. Алла менен байланышсаңар, силерге эч ким тийише албайт. Андай акчаны ысырап кылбагыла. Ошол акчаны анан көрө кичинекей бөбөңөргө апарып берсеңер жакшы. Анан кийин мынагу чоң муштумдар эскертип коеюн. Бири-бириңерге үстөмдүк кылып, текебер кылып, сен баланчы күн алып келесиң, түгүнчө күн алып келесиң, болбосо тынчтык бербейм. Ал адам адашты, алтындарым. Инсан болуп өлгөн жакшы. Башың ылдыйып шыңкыйтып, жашынакай момун болгон жакшы. Кулк мүнөз адеп менен өлгөн жакшы. Пайгамбарыбыз эмне үчүн бул жашоого келген? 124 миң элчини жиберген Алла Таала. Бирок акыркы элчиси ушу пайгамбар неге келген? Адамдардын ушундай
Корс мүнөз, орой мүнөз, текебер, кулк мүнөзү жок. Зына, зомбулук, кичинүү сыйлабай, уулу кичинүү сыйлабай калган үчүн адеп акылап кулк мүнөз менен жөнөтүлгөн пайгамбар. Бардык пайгамбар ошондой нерсе менен келген. Адашпагыла, мушташпагыла, сөкпөгүлө. Азыркы кырдаалда алтындарым ошол мезгил аябай азайып баратат. Анда жаштарды ойын уксак, Жаштарды калып. Мынакей азыр агайдын пикири ушундай экен, урматтуу жаштар. Эми 21-кылымда силер техника, технология менен, интернет менен өсүп атабыз. Силердин оюңар кандай? Бул туурабы же туура эмеспи? Эмнесине кошуласыңар? Эми биз мындай Кыргызстандын деңгээлинде сүйлөшөлү. Балким Кыргызстандын дүйнөлүк деңгээлде сүйлөшөлү. Бул маселе көп жерлерде ушул маселелер көтөрүлүп атат да. Анда жаштар, силердин оюңар кандай бүгүнкү темага? Саламатсыздарбы? Агайыбыз туура эле айтты, сиз туура эле айттыңыз. Эми ал өзү диний да. Диний көз карашта мен ойлойм, ушул жерде отурган ар бир эле жаш балдардын, окуучулардын жүрөгүндө иман бар. Кичине болсо дагы иман бар. Салыштырмалуу мурдагы жылдарга карагандачы азыр Кудайга шүгүр дин өнүгүп келатат. Жеке таалим, тарбияга кайрылып турган болсок, биз таалимди мектептен алабыз, тарбияны үйдөн алабыз, туурабы? Үйдөгүлөр бизге тарбия беришет. Анан кийин азыр көп улуу муундагылар дагы бизге көп айтып келишет. Эми силер азыр батышты туурап кеттиңер депчи. Сиздин оюңузда ушул болуп атат да, ошо рекетчиликтин баардыгы эле батыштан келип жатат, же башка өлкөлөрдөн келип жатат депчи. Же интернеттен келип. Интернеттин дагы, батыштын дагы жакшы жактары бар. Биз алар менен колдонуп жүрөбүз, жакшы жактарын. Бирок мен ойлойт элем, азыркы жаштар көбүнчө ошол жаман жагына дагы кичине бурулуп кетип жатат да. Аны биз көпчүлүгү эмес, эми бир 50% дейли. Жарымы. Көпчүлүгү дегенде болбой калат. 5 кол тең эмес. Жаштар бар, чынында жаман жолдо жүргөн. Алар дагы өз жолуна чөт деген ишеничтебиз, ниеттебиз. Бирок ошол эле кезде ыйманга чакырып, биринчиден адеп акылакка чакырып, азыр сиздер айтып жаткандай эле жүргөн жаштар көп. Мен аны биздин мектепте бар деп айта алам. Жеке ыйманга чакырганчы, анан кийин азыр дагы талкуудан кийин көрөбүз. Ошондо сиздер көрөт деген ишеничтемин. Азыр мынакей бизде мен бул теманы мындай өзгөчө бир ата-бабаларыбыз айтып койгон да, улууну урматтоо, кичини узаттоо деген макал лакап бар да. Анан ушул маселенин үстүндө да болуп атат да. Анан Гүлнар эже айтсаңыз, сиздин оюңузча азыркы биздин жаштарыбыз, улуу муун бизди, сиздерди кантип тарбиялады эле? Азыркы деги эле бүгүнкү темага сиздин көз карашыңыз кандай? Ушул темага Жаштар сүйлөсүн программасынын темасы аябай орчундуу маселелерди козгогон жакшы тема экен деймин. Бул тема боюнча аябай мындай кең, чоң түшүнүк берсек балдарга, жаш өспүрүмдөргө жакшы болмок эле. Балдардын бардыгын эле, жаштардын бардыгын эле азыр тарбиясын ачар, батыштын терс жактарын өзүнө алды деп албайбыз. Мына өрнөк боло турган жаштар өсүп келип атат, жаңы муун, жаш муундар. Анан кээ бир гана эмелер ушул жат эмелерди, орусча айтканда слепое подражание менен айлана чөйрөсүндөгү улууларды урматтабай, андай бир жаман көрүнүп калат да. Мына ушундайларга жаштар өздөрү деле тарбия берсе болот. Өздөрүнүн журум туруму менен, мугалимдер мына өзүнүн журум туруму менен, өзүнүн сөзү менен, өзүнүн алып жүрүүсү менен жаштарга жакшы тарбия берет деймин. Ал эми башынан эле Кыргызда сөздүн күчү аябай мындай сөз менен жеткире алышкан жаш муундарга тарбиясын. Алар башынан эле улууга уят айтпа, убададан кайтпа, акты төкпө, айыпсызды сөкпө, чакырган жерден калба, өзүң басып барба, баш кийимди теппе, тамеки чекпе деп мына ушундай жакшы сөздөрү менен насааттарын беришкен. Анан Кыргыздын менмин деген курманжандары чыккан, Каныкей айшүрөктөрү чыккан, манастары чыккан, чын кыздары чыккан. Демек жаштарыбыз мына ушундай эле адепти ошолордон үйрөнсө болот. Диний билимдерин өздөрү самообразование деп коебуз, китептен алып окушуп, мына азыр ислам ибадаттары, момундар бакчасы деген аябай татынакай китептер чыккан, чоң мындай түшүнүк бере алат да балдарга. Жөн эле мындай көз көрүнө түшүнбөй эле жолду дагы билип салып, анан кайра чечип, мына ушундай эмелерге мен кошулбаймын да. Мындай өздөрүнүн эмесин бир багытта алып кетишсе деп ойлойт элем. Мен ойлоймун биздин Орок орто мектебинин жаштары бул ушул нерселерге татыктуу өздөрүн татынакай алып жүрө алат деймин. Жакшы, анда жаштардын оюна калабыз. Урматтуу жаштар, жанагы улууну урматтоо деп биздин Кыргыздын ата-бабаларыбыздын сөзү да. Кээ бир жаштар айтып калышат да, биз улууларды жакшы эле урматтап сыйлайбыз дешет. Анан ошол улуулар кээде мындай ошол сыйга
татыбайт деген дагы пикирлерди угуп жүрөбүз да. Анан ошондой нерседе эмне кылыш керек? Ошондой учурларды силер кезигип калса эмне кыласыңар? Ошол улууларда күнөбү же жаштардабы? Менин оюмча азыркы учурда ыйман жана диндин мааниси кетип бараткандай да. Канча деген кыздар хиджаб кийип, намаз окуйм деген ат менен жаман иштерге барып жүрөт. Анын башка дагы динге берилип жана террорист болуп кетип аткандар деле бар. Мен ойлоп атам да, азыркы учурда биздин ата-эненин тартиби аябай катуу эмес да. Мурданкы менин ата-энелеримдин убагында тартипти аябай катуу кармашчу экен да. Башка жака баспай, үйгө эрте келип ушундап. А биздин заманда азыркы учурда тартип анчалык катуу эмес. Терезеден качып чыкпай, Терезеден качып чыкмай, жана эме мындай мен өзүнүн оюна коюп коюшканда коркутуп коюшат. Мен мисалы үчүн мага сапожка алып бер десе, балам андай акчам жок, азыр кийинчерээк алып берем десе, мен өлөм анда деген случайлар болгон да. Сапожка кийбей эле өлө берейин эртерээк деп. Жок, ошондой коркутушупчу. Анан кийин ата-энелер баланын өз оюнда кылдырып коюшкан да. Азыр мындай рекетчилик, өзүнө мындай кол салуу ошол тартиптин, үйдөгү тартиптин айынан деп ойлойм да. Анткени болуп аткан жокпу? Өтө эле тартипти баягы, өтө тартиптүү атып, жүгөнү тартып атып, банканын деле крышкасын бурай берсе, анан бир күнү келип сынып кетип атпайбы, көтөрө албайчы. Ушундай болгон жокпу? Жок, ата-энелер деле тартип берүүдөн чеги бар да. Анчалык сабабай, анчалык эметпей. Бирок катуу айтып, сен муну кылба дегенде бала деле угат да, бала деле жинди эмес да. Аны угат, ата-энесин сыйлайт. Ошол кичинекей кезинен баштап эле тартип катуу болбогон үчүн азыркы учурда рекетчилик пайда болду да. Мисалы үчүн бизге ата-эне кайрылат да, айланайындар, эмне кылып алым жетпей калды. Кичинекейине 9 ай эмгизип, ушундай ваннага 6-класска чейин жуундуруп көтөрүп, балыктын кылканын бербей бакты элем, балам кийин казино ойноп кетти. Ага да ата-эне күнөөлүк кылабы? Анткени казиного барып атпайбы? Ошол кичинекей балким чөйрө бускан жокпу анын достору, курбулары? Эгерде ата-эне кичинекей кезинен баштап андай адамдар менен сүйлөшпө, андай адамдар менен жүрбө десе, андай болбойт болчу. Мен айтпайм, что эме ата-энелер гана күнөөлүү депчи, адамдын чөйрөсү да күнөөлүү. Адам өзү ошол чөйрөгө кошулган үчүн өзү күнөөлүү да. Ал айтышат го 12 жашка чейин баланын күнөөсү ата-энеге жазылат депчи, бирок анда эми бала чөйрөгө кошулуп, ар кандай жаман жолдорго барганда ата-эненин күнөөсү жок. Бирок ата-эне ага канчалык катуураак талап койсо, андай сүйлөшпө, антпе десе, балким ал бала барбайт болчу ал нерсегечи. Барна эже, сиздин пикириңиз кандай ушуга? Урматтуу биздин келечек муундар, жаштар, мына бүгүн Жаштар сүйлөсүн телеканалында жаштардын кандай тартипте жүрүм туруму боюнча иш алып барып атабыз. Мен бул бардык нерсени ата-энеге күнөөлүү, ата-энелер айтыш керек деген сөздөргө жаштарга кошулбаймын. Күнү түнү баласынын жакшы ийгиликтерге жетишине, жакшы бала болуп жүрүшүнө тилейт. Ошондуктан мен жаш муундарга кайрылат элем. Ата-энени күндө айткан ар бир сөзүнө маани берип, ар бир сөзүнө угуп жасаса, ошол бала келечекте биздин ишенген, биздин Кыргызстаныбызды гүлдөтө турган жаш муундар болот деп ойлоймун. Жакшы, мисалы жана сиз коомчулук менен иш алып барып атпайсызбы? Анан мүмкүнчүлүк чектелген биздин жарандарыбыз бар, Анан мынакей татынакай биздин кыздар балдарыбыз болуп турат да. Ушул баягы ушул дүйнөгө себепкер болгон ата-энеси да. Ата-энелерибиз анан ошол азыр Нурбек мырза айткандай жакшы болсун деп атат да, эми баардык эле ата-эненин тилеги далалаты ошол кызым балам жакшы болсо деген маселе. Анан ошол жок дегенде өзү жакшы болсо, жок деген өзүнө жакшы экен. Ал өтө эле жакшы мыкты болсо анда коомго, мамлекетке жакшы экен. Анан ошол эже айткандай биздин азыркы жаштардын оюн уксак, ушул баягы деги эле жаштар жана тартип маселеси болуп атат. Ушул жаштар жана тартип деген маселени силер кандай түшүнөсүңөр? Анан бул Байкеңердин айтканына канчалык пайыз кошуласыңар? Туура айттыбы же туура эмеспи? Же болбосо аткарып атасыңарбы? Эми биз эмне кылабыз? Байкеге суроо эле, сиз айтып жатасыз ушу жаштардын бузулган себеби интернет деп. Ушу эмне, андай интернетти жок кылсаш керекпи? Бул жерде көп бала эле интернет жок, жашоосун кызык деле көрбөйт.
Дагы бир суроом бар. Сиз өзүңүз интернетте отурасызбы? Отурам. Отурат экенсиз, эмне бузулат деп айтып жатасыз. Жаштар. Интернетте жакшы жагын алгыла силер. Азыр интернет жакшы суроо берди да. Интернетке кирип баса калсаң эле айланан же ата-энең отуруп калса уяласың да. Сразу эле жылаңач бир аял чыгат. Бизде маалымат бар, кирип көрбөйсүңбү дейт. Анан баягы каны суюктар мына жаштар айтып атпайлыбы? Шыр эле инелер үстү бар да көрүп атпайлы. Аңды ошол жака бир сыра кирип алат дагы анан ошол жака кирип фанат болду, ошол жака кирип кетет. Жакшы жагын тарбиялагыла. Заманга жараша болуш керек жаштар. Пайдалангыла интернеттен. Көп нерсе үйрөнөсүңөр, илим аласыңар. Кудай Тааланын сөзү бар, илим алгыла деп. Илим ал десе, жанандай жылаңач, оюн зоок, жанандай нерсеге илим алып кетсеңер, анда өзүңөргө чатак болот. Анда ошол жаш бала ата-энени жизнь укпайт ал. Саламатсыздарбы? Мен бул Орок орто мектебинде география сабагынан берем. Райымбекова Шахризада, жашым 30да. Анан эми биякта жаштар менен иштешкенге мага кичине жеңилирээк, жаштарды кичине түшүнөм да. Анан биз болсо мен деле айылда мектепте бүтүп келгем. Интернет эчтекеси жок эле, жакшынакай окуп эле, жакшы тарбия алыпчы. Анан балдардын тартипсиздиги деп атабыз. Балдардын тартипсиздиги дегенибиз эми биз бул балдар күнөөлөп атышат, бизди мектептен тарбия бербей атат, же ата-энелер депчи. Эч убакта андай эмес. Ата-эне үйдөн кандай кам көрсө, биз бияктан ошондой кам көрөбүз да. Ар бир баланын өзүнүн дээринен деп ойлойм. Мисал үчүн, бир класста 30 бала болсо, сабак өтсөң, 5-10 бала жакшы жооп берет да, калганы жооп бере албай калат. Ал ар бир баланын өзүнүн дээринен да. Ошо сыяктуу эле жанагы чөйрөдөн деп да эсептейм да. Анан ар бир баланын өзүнүн дээринен болуш керек. Ар бир бала өзү кандай болсо, келечекте ошондой тандайт. Же болсо кайсыга шыктуу болсо ошол жака кетет деп ойлойм да. Анан азыр көпчүлүгү китеп ачып окубайт, андан көрөк жообун сразу эле жана интернет булактардан алып алатышат. Ал жери деле бар. Ошо мен ошо айтканым, рахмат. Жакшы, жигиттерди калабыз. Бул эжелер айтып калбадыбы, адам өзүнүн дээринен депчи. Чынында дээринен да болот, бирок ошол эле учурда айлана чөйрөсүнөн болот да. Мисалы, жамандар менен жүрсө чынында жаман болуп кетет. Бала эң башкысы көргөнүн кылат, туурабы? Көргөнүн кылат. Биз укканын кылып коюш мүмкүн, бирок көргөнүн өзгөчө кылат да. Биз эми 11-класста ушу мектепте 1-класстан 11-класска чейин биз балабыз да. Жаш балабыз. Туурабы, канчалык чоңойбойлу баарыбыз аң сезимибиз жаш баланын кандай болуп кетет, кээ бир жерлерденчи. Анан кийин сиздер айтып калыңыздар. Чоңдор бизге үлгү айтышат, бизге үгүт айтышат, бирок үлгү көрсөтпөйт. Ушуну мойнуңуздарга аласыздар да, туурабы? Үлгү айтасыздар. Мындай бол, оңдол депчи, бирок ошодон бизге үлгү эле айтып коюп, анан кийин Амал жок. Эң башкысы үгүт айтып коюп, үлгү жок да сиздер тараптанчы. Анан кийин өзүңүздөр элестетип көрүңүздөр. Биз азыр мектепте баарыбыз ыймандуубуз, жакшы балабыз боло беребиз. Мугалимдердин жанынан бир нерсе бар, айтып койчу нерсе. Бала мугалимдин жанынан, ата-энесинин жанынан такыр башкача. Аны биз жаштар күзгүдөй. Сүттөй таза. Анан кийин жолго чыгабыз, эшикке чыгабыз. Бала досторунун чөйрөсүнөн такыр башкача. Себеп бала көчөдөн ошо үйдөгүдөй жакшы нурду, тазалыкты көрбөйт. Актер, актриса болот турбайсыңарбы? Жок, актер да болуп кетиши мүмкүн чынында. Эми Сүймөн Кылчокморов бул жакта калат да, балдар көчөгө чыккандачы чынында. Анан кийин көчөдөн биз эмнени көрөбүз? Көчөдөн сиздер айтып жаткан эле үлгүнү үйдөн алабыз. Үгүттү биз көчөдөн алабыз, анан көчөдөн биз эң башкысы көчөдө ичип жаткан адамдарды көрөбүз. Чоң эле аксакалдар да. Анан ошолорду көрүп туруп анан кийин өзүңүздөр да ойлоп көрүңүздөр, сиздерге суроо болсун да булчу. Аксакалдар, Кудай сактасын андай сөздөн. Жанагы жаштардын мынакей пикири ушундай да, эми кандай дейсиз буга? Биздин негизи эле жыйын эмне себептен болуп атат? Көрдүңбү, Алтырым жакшы суроо берди, да? Биз силердин ата-энеңерге барып азыр мен айтсам, эмне ичип атасың бетбак? Дейин. Балдарыңа жакшы үгүт тарбия акылап көргөзбөйсүңбү десе, ита кредитим көп дейт. Ушу баламды багам деп ачка кыйналып атып, өлүп кетейинби? Мен ата-энем ушуна тартип берген эмес. Значит, чем ата-эненин акылы басайды. Жашоо татаал.
Силерге шарф алып бериш керек, бирөөнө ботинка алып бериш керек деп тытынып, соода кылып жүрүп, кээ бирөө өзүн таштап жиберип атат. Значит, эмне үчүн силерге ушул сабакты айтып атабыз? Ата-эненин кудурети жетпей калдыбы? Мына силерде максат. Значит, бирөөдөгөр окат кылбаш керек. Бул ичип калыптыр. Боло берет турбайбы? Өзүнүн көргөзгөн ушул. Тиги ата-энени карасаң ойноштук кылып атат. Мен деле кыла берейин. Эртең макшара майданга барганда, мисалы үчүн Алла Таала сурак алганда, периште айтып отурбайт да. Алла Таала буну кечирип кой, бул анекдот эле айтты депчи. Бул сабак үчүн болуп атат? Силерден зависит этет. Силер татынакай бала болсоңор, ата-эне жашына жаш кошулат. Мисалы үчүн бул бала айткандай, ата-эне үйдө уктуп атса, сен келдиң дагы, апа ата, мен кеттим, түнкү саат 10:00 деп коелу. Каяка? Через үйдө же болбосо баланча мектепте жакшы адеп жөнүндө сабак болуп атат. Бара кой балам дейт дагы, коңуп тап уктайт. Ошол эле бала чыксын, акырын бут кийим кийип алыпчы. Кулагына наушник. Что встретимся, каяктан катадамы? О, еши деп кетип атпайбы жаштар? Токто балам, каяка дейт атасы биринчи. Жата бербейсиңби? Балам, ак жака баспа, тура эмес кыласың. Апасы айланайын балам, кой. Барба анда жака жаман болот десе, отура бербейсиң. Кеттиби? Ошол ата-эне өлүп кетейин уктабайт. Тиги ушунчук эмне кылып жүрөт болду экен? Милицияга түшүп калган жокпу? Тикинтип калган жокпу? Значит, акылыңар жеттиби жашоого? Акылыңар жетти да. Значит, кайсыл кара экен, кайсыл арам экен. Кайсын жеш керек экен, кайсын жебеш керек. Значит, ата-энең арамды жеп атабы, ата-энең аракы жеп атабы? Аларды жилейт эткиле. Ушулар үчүн мен бармын депчи. Анан көрөк жакшы адебиңерди көргөзсөңөр, өлүп кетейин, ата-энеңер оңол болгондо өздөрү кечирим сурайт. Ушундай турбай жашоо, кызым кечирип кой, балам кечирип кой. Биздин убакта мындай тарбия болгон эмес эле, атеизм эле. Илгери ар бир үйдө бирден алкаш болчу, сервантта арак, коньяк турчу. Энебиз күтчү, концертти ошол койчу. 6 саат бою концерт коюп уктап калчу, эртеси энеси концерт коет дегендечи. Ошол нерсени кайталабаш керек да жашоодо. Биздеки болсо эле ата-энеге жок. Мен интернетке каршы чыккан жокмун. Жакшы сабак алгыла. Мына Токтогулда болгон окуяны силергече мектепте айтып өтөйүн. Айтып келдик. Ата-энеси жалдырайт. Баламча Ташматтын баласы 8 ядерный компьютер алыптыр. Музыка жактан үйрөнөт экен. Мен деле бирдек үйрөнөйүн да, же чертеж болом, же программист болом. Алып бер деп ыйлайт. Алып берсе баласы каяктагы смерть деген оюңа кирип алат. Атасы иште отун жар окат кылып атат, апасы келип, "Ай балам, чыгып жардам берип койбойсуң" десе, "Эми өлүп барасыңар, кое турбайсың" деп. Компьютерге кирген киши фанат болуп калат, зомби болуп калат, дагы күн кечирип кетет. Бүттү, анын максаты ойнош керек, жеш керек, жегенин апарып ташташ керек. Ушул эле да. 3 күндөн кийин келет, 6 айдан кийин баласынын апасы ачуу келет да, баласы да 9 ай эмгиси. Үмүтү ошодо болсо, келечек ошодо болсо, компьютерин суруп тастап, чыгып барып корого асылып өлүп калды. Мына, андай келет атат бизге жалыптар. Эми силердин ата-энеңерге биз айта албайбыз. Силер ушуну келечек силерде болот атпайбы? Жаштарда. Жана сабакта айтып кеттик го. Коом оңолбойун, өзүң оңолбойун, коом оңолбойт. Исхак Разаковдун оюна келген эмес, пайгамбарлардын, Алла Тааланын сөзү. Жакшы. Анда жаштардын оюна калабыз. Мынакей, ушундай силерде кандай ушул ойго кошуласыңарбы? Же азыркы биздин жигит айткандай, мектепте өзүнчө бир, тышка чыккандан бир, аны аткарганы башка бир. Анда Гүлнарачы. Азыр 11 класстын окуучусу Алишер ушул маселени чечкенге аракет кылды, анан бул жакка да суроо берип атат. Интернеттин кереги жокпу, ата-энелердин терс эмелерин өзүнө алып атат деп. Алишер, бир жактуу карап атасыңбы маселеге деймин, аябай өзүң тарбиялуу жигитсиң. Адепти адепсизден үйрөн деген сөз бар. Анан бардык эле ата-энелер, ичкич бардык эле ата-энелер жаман эмес да. Интернет болсо өнүгүү менен, мына Шахризада дагы ата-эне өз интернетти жок эле татынакай тарбиялуу өсүшкөн дейт. Бирок өнүгүү, прогресс деген сөз бар. Интернеттин албетте пайдалуу жактары өтө көп. Просто балдар өзүңөрдүн аң сезимиңер, күчүңөр, эркиңер жетиш керек. Ошону керектүү убакта гана колдонгон. Анын өзүнүн определенный убактары бар. Бир күндө бала 2 саат гана колдонушу керек деген. Ошол туура багыттарды аласыңар. Ал интернетти вообще эле жок кылып койсоңор дегенде анда болбой калат. Өнүгүү менен тең кетпей каласыңар. Тоосуна карай түлкүсү, заманына карай күлкүсү деген. Андан сырткары ата-энеңерди кандай положениеде болсо да урмат кылышыңар керек. Эмне үчүн? Атаң карыса, кул кылба, энең карыса, күн кылба деген. Атаң барда эл тааны, атың барда жер тааны деген.
атаң өлсө өлсүн, атаңды көргөн өлбөсүн, энең өлсө өлсүн, энеңди көргөн өлбөсүн деген мына ата энеңердин досторунда сыйлашыңар керек. Бир балага 7 үйдөн тыюу деген. Силер эмнеге акың бар, эмнеге кошуна болуп туруп мени урушасың, эмнеге мени тилдейсиң десиңиздер. Ал деле бир жактуу көз караш болуп калып атат да. Мисалы ушул чоң эжекелер же чоң абалар жакшы сөздөрдү айткан болушу мүмкүн. Эми сиздердин аң сезимиңер, туюмуңар бар да. Демек, өзүңөргө корутунду чыгарып, ошол адепсиз жактарды көрсөңөр андай кылбашым керек экен деген тыянактарга келишиңер керек деп ойлойм. Жакшы. Жаштарды угабыз, келдилер кыздар. Саламатсыздарбы? Бул жерде ар кандай ойдогу талкуулар жүрүп жатат да. Башында мисалы үчүн жаштардын азыр динде болгонго көз карашы жана ал жактан алганы жана азыркы коомдон алганы болуп жатат. Экинчиден бул интернет жөнүндө да сөз болуп кетти. Анан ата эне деди. Бул жаштардын тарбиясы бир гана дин, интернет, ата эне эмес, бул негизи өзүнөн деп ойлойм. Мисалы үчүн биз азыр 21-кылым техника өнүгүп атат деп ар бирибиздин колубузда сотка, үйүбүздө компьютер, кээ бирөөбүздүкүндө Wi-Fi болсо эле баарында чукуп жаман жактарда отурат эмес. Албетте ал жактан да ар кандай нерселерди көрүп атышат да. Мисалы үчүн ар бир башка да. Мисалы үчүн айталы дейли. Сен мисалы туруп көчөдө кумурска кетип баратат дейли да. Кумурска токто, ал жакка баспа десең, кумурска баспай койбойт да, туурабы? Андан ары өзүнүн ишин улантып кетет. Ушу балдарда деле ушундай болуп атат да. Мисалы үчүн үйдөгүлөр ал жакка барба десе, анын өзүнүн ою бар да. Мисалы үчүн эмне үчүн барба деп атат? Балким ушундай болуп кетеби депчи. Бир четинен өзүнүн адамдын мындай каалоосу менен дагы болот да. Бара өрдөш керек окшойт көбүрөөк, көбүрөөк бас деп. Жок, мисалы үчүн кээ бир балдар бар да, балам сен деле азыркылар деген, мисалы классташ кызы же классташ баласы туулган күн тосуп калса, барасыңбы деп ата энелер деле сурайт да. Мисалы үчүн, тиги досуңдун туулган күнү экен, барасыңбы десе, айтышы мүмкүн. Жок, жалдырабайт, жөн эле сурашат да, барасыңбы же барбайсыңбы деген сыяктуу элечи. Тиги бала айтышы мүмкүн да, барам ооба депчи. Же болбосо барбайм, ал жакта кызыктуу эчтеке деле жок, мен куттуктап коем деши мүмкүн да, мындай эле жөн эле. Бул негизи эле ар бир адамдын өзүнүн ар бир башты жөн эле көтөрүп жүргөн жокпуз да баарыбыз элечи. Ушунун ичине бир ой берди да, туура мээ берди. Ар бир жашынакай иштетебиз да. Анан айтып отурат, ата эне күнөөлүү депчи, катуу тарбия бербейт депчи. Эмне үчүн? Мисалы үчүн ата эне деген бала менен сырдаш болуш керек, дос болуш керек да. Өзүнүн жанындагы досунун жаман болсо, ошондон алган тарбияны алганча, ата энеси менен дос болуп, ошо ата энесинен алыш керек да. Мисалы үчүн айылдан деле көптөгөн кыздар келип атат шааргачы окууга тапшырганы. Айылдан эртең менен саат 5-те туруп уй саашат, короз шыпырышат, анан толтура жумуштарын колго кир жуушуп шаарга келет да. Шаардагы жыргал жашоо ушул турбайбы деп эле терс эле бузулуп кетип атышат да. Ал эми шаардагы адамдарды карасаңар, мисалы үчүн жаштарды, алар көбүнчө андай эмес. Айылдан келгендер ошондой болуп атат. Айылда деле азыр барып шаардан келдим десең айтат, шаардан мисалы үчүн келдим десең, аларды ою мындай да, ал жакта деген баары кыска кийинип жүрүшөт, көп нерселер мындай боло берет, көчөдө деле тиңдей, үйүндө деле тиңдей, же болбосо баарына ал жакта макул депчи. Нурбек мырза, бул жаштарга да эмне дейсиз? Бул жерде бир маселе бар да, ушул улуу урматтоо, кичине узаттоо деп атабыз, тартип деп атабыз, талим тарбия жаат деп атабыз. Мына былтыр ушул өзүн өзү азынып өлгөндөр 112 окуучу кыз бала катталды да. Бул нерсе дагы болуп атат. Мына Токтогулда 4 классташ азынып өлүп алды. Бул дагы бир көйгөй. Анан ушул маселени кантип токтотобуз? Кимдер чечиш керек? Эмне кылабыз? Кандай талим тарбия берилиш керек? Өкмөттөрдөн өкмөт эмне кылыш керек? Билим берүү министрлиги эмне кылыш керек? Жаштарга мынакей азыр айтып атат. Кээрлер ата энени айтып атат, кээрлер мугалимдерди айтып атат, кээрлер болсо өзүбүздөн деп атат. Эми ушул маселелерди кантип чечебиз? Мына болуп атат. Жылдан жылга өсүп атат. Сөз сиздерде, коноктор. Биздин душман азгырган нафсим менен шайтан алейхина бул кыямат кайын Алла Тааланын макулугу Исрафил периште сурундай тартканга чейин бул осуят каала берүүчүдө. Эми азыр бул Темке агайыңар айткандай, бул маселени токтотуш үчүн өтө оор нерсе. Жакшы болуш аста-аста, жаман болуш бир паста. Бул министрликке чейин кирип атабыз, муфтиятка чейин кирип атабыз. Ушулар ушундай кылып калалы, тигиндей кылып калалы. Ооба чечип беребиз. Значит,
Оңолуш кыйын бекен туугандар, ар бири өзүбүзгө күндө суроо берели. Мен бүгүн кандай иш кылдым? Значит, алыбыз жетпейби? Өзүбүз карманалы. Мына жакында эле бирөө кыз асыл өлөт, 13 жаштагы, скрытый кылса боюнда бар экен. Апасы илеп отурат, мына запискада жазбай койгон. Ошонун баары адепсиздиктен болот жаштар. Келгиле өзүбүз оңололу. Эч ким ал жетпейби? Мына бизге окшогон агайлар келели, айталы, угалы. Чыныгы мурунку кыргыздын каада салты менен жашай турган болсок, анда чын кыйналып кетесиңер. Анда эркек ургачы өзүнчө класс болуш керек. Тартип боюнча ушундай да. Ошодон бузулуп атпайлы, чыгыш батыш деп атпайлы, заманга жараша болуш керек. Айфон десе айфон колдонгула, компьютер десе компьютер колдонгула. Бирок ар бир инсан өзүңөргө суроо берип жүргүлө да. Туура жүрүш керек. Кыздар коомду оңдой турган эркектер эмес, аял кишиде. Алла Тааланын 124 мың пайгамбардын ичинен Ибрагим деген пайгамбарга Алла Таала көп сыноо берген. Аялы Ажар энебизди ысык чөлгө Исмаил деген эмчектеги баласы менен таштап салган. Мына кыздар силерге таасирленет. Чөлдө бир бак жок, бир көлөкө жок. Мына сыноо берген. Кийин чоңойгондо баласын келип даже курмандыкка чалып атпайбы? Ошол аялдын кулк мүнөзү менен, ыйманы менен ушул кезге чейин биз ырыскы жеп, ичип жеп келе атабыз. Мына бир эле аялдын татынакай болгон адеби менен. Азыр биздин аялдарыбызды баласы менен апап таштап көрсөң, сенен биринчи үйүңө келет дагы 4 милиза менен, ата энеси менен. Неге таштадың деп турабы? Ошондуктан алтындар коомду оңой турган. Эми бул орчундук маселе мына чоңуз коюп тур. Интернеттен таанышып атпайсыңарбы? Таанышып алалы, анан жолугушуп алалы, жолугушкандан кийин болуп алалы. Ата энеге бакучка айтпай барып нике кыйып алат экенсиңер. Ата апа болбой калды, уже поздно. Не десе боюнда бар. Бул туура эмес. Тартиптен чыгып атабыз. Эмне үчүн бизде жер титиреп атат? Эмне үчүн сел каптап атат? Эмне үчүн жакырчылык, согуш болуп атат? Ошонун баары никесиз жанагы ойноштук нерседен. Ошодон жаш кыздар асылып өлүп атат. Ал өз шору токороодо бир букан апарып союп коет. Келечегин ар жактагы тепкичи эмне болот? Келгиле кыздар, балдар өзүбүздү кармайлы. Ар бир мектепте салык болуп атат. Ушул эмне, осуятпы, керекпи? Салык салган мектепте ал бала такшы тарбия албайт ал. Ал коркот. Кудайдан коркпойт, рекордтан коркуп калат да. Тиги качан келип мени кармап алат? Чоң перемене кармайбы, туалеттен кармайбы? Ал түшкөн акчаңарды билип атам, кайка барып атат. Ал туура эмес. Ошон бар тозокулар. Ушу кичинекей наристелердин рызкысын алгандар, булар тозокулар болот. Сактангыла туугандар. Агай, сөз менен айтууга болот. Сиздин тилдин сөгү жок деп коет. Бирок канчалык сөз менен айтканда действие болуш керек да. Сиз мындай биз улуу муундар кичинекей балдарга сен муну кылбашың керек, сен эметпешиң керек. Азыр деле биздин өкмөт, биздин жаштар мындай болуп баратат, мындай жаман иштерге баратат дейт. Бирок действие болуш керек да. Жанагы ночной клубтарды жок кылыш керек. Мындай биздин шаарда канча көп ночной клубтар бар да. Анан кийин ошолорду жок кылыш керек. Сөз менен айтууга болот, бирок действие деле болуш керек да. Мен азыр эмне жөнүндө айттым мен азыр ошол биз күчүбүз жетпей атпайбы? Казинону жаап албадыкпы? Ар бир инсан өзү оңололу да. Казиноду бул ачып койбоду, жаппай койбоду, өкмөт күнөөлүү, министр күнөөлүү деп, анда ачык болсо кире берели деп кире беришиң керек банда. Жок. Өкмөт ошону караш керек да, агай. Жок, карабай жатсат. Өкмөтүң да ошондой болуп атат да. Кыскасы грубо айтканда жан башында дараты жок, өздөрүнүн билгенин кылып атат. Өкмөттөр келип атат. Өкмөткө ошону жеткириш керек да. Ушундай болуп атат. Ушундай жанагы жеткириш керек. Улуу муундар да. Коомчулук жеткириш керек. Эми мен айтпайм. Эртең сиз эне болосуз да, туурабы? Туура. Ана балаңыз ошентип айтса кантип жооп бересиз? Сиз эмнеге бул казинону жаппай келдиңиз апа десечи, эмне деп жооп бересиз? Айтам, мен кудуретим жеткен жок деп. Анткени мен жетип атпай көрбөйсүңбү? Балаңды тарбиялайсың ана, туура жүр деп. Жок, башка адамдарга караганда мен кийин эне болгондо мен кудуретим балким ниже болот да, анданчы мен элдин эли болом да. Бирок чоң адамдар, статусу көбүрөөк адамдар ошол нерсе жөнүндө ойлонуш керек. Ойлонуп өкмөткө жеткириш керек. Өкмөт ошол ночной клубтарды жабыш керек. Жанагы хаталардан рейд жүрүш керек. Азыр канча адамдар, канча ошол жаман ошол жерден эме жашоосу менен кош айтып атышпайбы? Ошол жерден күнөө кылып атышат. Ошол нерселерди караш керек да, ошону жабыш керек да. А ошондо биздин сиз айткандай зынакорчулук деген ошол нерсенин баары ошол жерде болуп атпайбы? Рейд жүрүп атат. Иштеп атат адамдар.
Бирок Натыйжа барбы? карышкырды канча айдасаң деле айланып келип койго кол салып атпайбы? Биягынан адамдар деле кызмат кылып атат. Мына өткөндө эле сойкулардын санын издеп көрсө, бүт эле ушу ким бул айтып кетпеди эле, сырттан келгендер депчи, көл тараптан жакшылап регистрация кылсак, ушу денесин сатып окат кылгандарчы, ушу сырттан келгендер дейт да. Ал үстүнөн издеп, изилдөө жүрүп атат. 8 класста, бери канчы класс? Даже 8 класстын кыздары өткөндө правда кайсы бир кафеде кирсе кальян чегип отурат дейт да. Ата-энесин сураса, ата-энеси дүнүйө деп, дордой деп жүрөп, соодада жүрөп, балдар менен иши жок, көрдүңбү? Бул жерде 5 кол тең эмес. Бул акырындык менен оңолот, алтыным. Өзү соңололу, башканы көрбөйлү, бирөөлү көрүп окат кылбайлы, ошо казино деген балекеттин баары жабылат. Байке, сиз туура эле айтып атасыз. Сиздердин бул жакка келип бизге ушундай нерселерди жашоодо бул коомчулукта болуп жатат, туурабы? Ушулар болуп жатат, силер ошол жакка барбагыла деген негизде келгенсиздер. Нубода? Сиздердин максатыңыздар ошол, туурабы? Бирок бул жакта азыр жаштардан эми бардыр арасындачы. Бирок чынында андай нерселерди уга электер да бар да. Такыр ушундай нерселер бар экен. Азыр бул жерде жалаң эле чоң класстар эмес да, кичүү класстарда отурат. Аларга азыр бир кандайдыр бир жамандагы угулуп калышы мүмкүн. Ал бир. Анан кийин сиз айтып атасыз. Бул жакта карындашыбыз айтып кетти. Хаталарды жабыш керек дейт. Ошол эле түнкү клубтарды жабыш керек дейт, туурабы? Алардын баарын жабабыз дейбиз. Анан сиздердикке ушул жектен сизге кошулам. Ар бир адам өзүбүздүн башыбыздан өзүбүздөн баштасак, башыбыздан баштайбыз. Жетелебейт да, туурабы? Жетелебейт. Бирок ошол эле жерден ошолорду жабып койсо, коомдо андай нерселер, көрүнүштөр болбосо, анда кантип жаштар ошол жакка барат, туурабы? Бирок чоңдор күнөөлүү дейт. Чоңдор күнөөлүү дейт, туурабы? Бирок азыркы чоңдор деп да айтыштан да тили бар. Жок, Кудайдан иши жок да. Жок, ооба. Алар өздөрү ошол клубтарды, ошол эле ночной клубтарды, ошол эле үйлөрдү, күнүмдүк эжарага берилген үйлөрдү, өздөрүнүн үйлөрү, ошол клубтардагы ошол чоңдордуку да. Биз балким эми азыр жаштар саясатка жакшы түшүнө элекпиз. Бирок ошолорду тыюу салып ушундай программалар көп болсо, ушундай программалар көп жүрүп турса, элибизге да көрүнүп турса, балким алар кандайдыр бир негизде өзүнө башына бир сабак алат. Чын эле жабат окшойм. Коом ушундай болуп баратат, бизге нааразычылыгын көрсөтүп баратат депчи. Анан азыркы жаштарга кайрылып кетерим, бул жыйынтыктоочу сөзүм болсун. Жаштар, сиздер балким түшүнбөй калышыңыздар мүмкүн, бирок жаштар жакшы түшүнөт. Жаштар келгиле бардыгыбыз биригип туруп, ушул жерден жөн эле бул оңой эле нерселерди азыркы бизге көрүнүш ушундай бир кандайдыр бир салт болуп калды, өнөкөт болуп калды да. Келгиле жаштар азыр бардыгыбыз биригип туруп, эң башкысы акчасыз, бийликсиз сүйүүнү, анан кийин селфисиз жылмаюуну үйрөнөлү. Баракелде. 21-кылым жаштары жанагы орун жашырсаң өлүм ашкере болот дейт. Кудай бурса биздин дагы чоңдор ушул баягы мыйзам чыгарып аткандар көрүп, жаштардын оюн угуп, бурса бир жакшы чечимдерди чыгарат деген ойдобуз. Анда коноктор. Азыркы жигит абдан жакшы сөз айтып кетти. Келечегиң кең болсун, ылайым падыша болсун дейли. Же болбосо алым кары болсун. Бир кол чаап коелу ушул. Эгер жаштар бардыгыбыз оңолсокчу, бизди көрүп ата-энелер уялат. Ошол жаштар асылы өлгөндөн көрөк келечегибиз кызыл гүлүбүздүн бир гүлү ачыла элек да, туурабы? Пускай казинолорго, кафелерге кирбей коелу, өздөрү киленип асыл өлсүн ошолор. Банкрот болуп, Банкрот болот, өздөрү эле жабылат. Эмне резон андачы? Туурабы? Пайгамбар какшап айткан, өзүңөрдү өйдөнү көрбөй, ылдыйды көрүп жашагыла деген. Пайгамбарыбыз мен Lexus менен жүрөм деп айткан эмес. Асамнекте жашайм деп айткан эмес. Чиедей болгон, кепиндей болгон кичинекей тоокана сыяктуу жерде жатып өлгөн, даже денесине камыш өтүп кеткен туугандар, көрдүңөрбү? Ошон үчүн адепти сактайлы. Келечек силерде, келечек мурунку муунга эрегишпегил, алар көрөрүн көрдү, ичери суусун ичти, алар кетти. Азыр акыбал чатак, мына чоң ажы эмне үчүн ыйлап атат? 10 жылдын ичинде Кыргызстан ичинде эле чоң фитна күтүлүүдө дейт, согуш. Кыяматтын белгилери келди. Үйдү аял киши башкарат, эркек аялына баш ийип калат деген сөздөр кетти. Асманга чырактар илине, темир учат деди, самолетунда учуп бүттү, белгилери келип калды. Акыбал чатак кыздар, ачарчылык келатат, согуш келатат. Ошону кийинки муунга биз жакшылап сактап калалы. Анан жок, бул хижапчан деле бар, жардырып атпайбы? Бул бизге сабак.
сабак кылды Алла Таала эмнеге? Фараонду. Ким Аллага каршы чыкты? Ленин. Мына өлүгүн арам өлүстүнөн сөздү ким уккан Кыргызда? Өлүгүң талада калсын деген. Мына ошолор Ванга, Ленин, фараон бизге үлгү кылып көргөздү. Мына ушундай болосуңар, акыбалыңар деди. Ким жараткандын өкүмүн аткарбай жашаса, адашкан. Биз каалагандай болбойт, падыша Алла Тааланын каалагандай болот. Ким каалады? Бакиев каалады эле, оюндагыдай болдубу? Болбоду. Максат Максим Бакиев автоматтын асманга чыккан, Кыргызстан меники. Аныкы болду, болгон жок. Кафыр, жөөт, Гитлер бүт аламды басам деди. Алла Таала алам меники, мен жараткан макулуктар деди. Аны каалагандай болду, болгон жок. Бардык куска 360 тамырды жараткан, өңдү, түстү, чырайды берген Алла Тааланын өкүмүнөн жашасак, ушу сөзүмдү акыры жаттап калгыла, кийин ушул байка туура айтты. Эч кимиң адашпайсыңар. Акчага кызыктыңар, кредитке кызыктыңар, адашкан, аягы жаман менен бүтөт. Рахмат. Бардын эже, сизде кандай пикир? Сиз баягы мисалы ошол коомчулук менен иштеп жүрөсүз, мисалы мүмкүнчүлүгү чектелген балдарыбыз өтө көп. Мынакей азыр татынакай биздин балдарыбыз бар. Алар деле жашап атат. Кудайдан үмүт кылып, үмүтсүз шайтандан дейт. Ошондой болсо дагы мындай салыштырмалуу түрдө сүйлөп берсеңиз. Урматтуу жаштар, мына биз бардыгыбыз акыл эстүү, ушундай чырай десе чырай берген Алла Таалага миң шүкүр кылсак болот. Биз мен айрыкча кайрылман этник кыргыздар менен да иштешем, шаардагы инвалидтер, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар менен көбүрөөк иштешем. Биздин ошол 6 саныбыз аман болуп төрөлгөнүбүзгө сүйүнүшүбүз керек. Андан көрө биз коомго, ата-энеге, мамлекетибизге жардам кылышыбыз керек. Ушул мамлекетке катталбаган кошуналарыбыз бар. Мына абалы аябай оор, төшөктү жатат. Ошондойлорго жардам берсек экен. Биз кандай кылганда ушул оорукчан балдарыбызга көмөгүмдү көрсөтөм деп биз бир жаш муундар ойлоп ошого көмөктөссөк, биз көбүрөөк убактыңарды текке кетирип, казиного барып, дискотекага барып, оюн күлгүгө берилбестен, ушундай бир мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга же болбосо бейбечараларга, инсандарга көңүл буруп, ушуларга көмөгүңөрдү көрсөтсөңөр абдан жакшы болот эле. Биз жакында мына 83 адамга мамлекетке катталбаган, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды апрелде каза болгон адамдарга жакында тарых музейде торжество өткөрдүк. Ошондо биздин элге ушундай көмөгүңөрдү көрсөтсөңөр, оорукчандар да ыраазы. Арабыздагы канча кыйналып жаткан элдерибиз силерден ыраазы болуп, ушундай жаш муундарыбыз бизге көмөк көрсөттү. Кымбаттуу убактыны бекер өткөрбөстөн ушундай иш-чараларды уюштурсаңар, бизге көмөктөссөңөр абдан жакшы болот деп ойлойм. Урматтуу жаштар, силерде жыйынтыктоо сөз барбы, жокпу? Мен бул жакшы сөздөрдү айткандардын бардыгына кошулам. Бардык адам өзүнүн эркинен деп ойлошот. Ошондой эле азыркы жаштарда бул бардыгы жеңил ойлуу, жеңил жашоону көздөшөт. Ошондон көрө мындай кыйын жашоо менен дагы көрүп жүрсөк, азырынча биз макул азыр деле кыйын жашоону көрөбүз, жакшы жашоону деле көрөбүз. Бирок кийин келечегибиз кандай болот? Кийин келечектеги адамдарга жакшы кандай тарбия бере алабыз? Кийинки өзүбүздөн кичүү мундарга, азыркы өсүп келе жаткан өзүбүздүн мектептеги эле окуучуларга кандай үлгү боло алабыз? Ошол жактардан ойлонуп, өзүбүздүн тарбиябызды оңдоп, жакшы жолдордо жүрсөк, жакшы нерселерди башкаларга көрсөтсөк, үлгү болсок, ошондо өзүбүз үлгү көрсөтөлү, иш жүзүндө. Жакшы, рахмат. Чыңгыз Азматов, акын жазуучу, күнүнө адамга эң кыйын нерсе бул адам болуу деп айткан. Жакшы жол, жаман жол бар. Жакшы жол болсо, бул болсо тайгалак болот жакшы жолдун. Андан чыгасың, бир тайгалансаң түшүп кетесиң. Жаман жол болсо, бул болсо, мисалы үңкүр деп коелу да, ага түшөсүң, чыгыш андан абдан кыйын болот. Анан көп айтат да, ата-эне бала мисалы жаман болсо, ата-энесине сөз тиет да. Ата-энеси караган жок, баккан жок, тарбия берген жок дейт. Бирок бул туура. Бирок ата-энеден эле баары болбойт да, баланын өзүнөн да болот.
ар бир бала айтат да, мисалы ата энесин айткан балда ата энеси тарбия берет. Ар бир бала кички кезинен неме өзү тиле албайт да, мен чоңойгондо мисалы бандит болом же ар кандай нерсе болом депчи, мисалы жаман жолго түшөм дебейт да. Ал болсо айланасындагы досторунан болот да, мисалы айтат да, сен кандай экениңди досуңду ээрчитип кел, анан мен ошондо билип берем дейт да. Негизи досу кандай болсо ошондон да болот. Бул ата энеден дагы болот, баланын өзүнөн дагы болот да. Чөйрө. Айлана чөйрөсүнөн да болот. Баланы бул төрөлгөндө, баштаганда эле төрөлгөндө эле бул атага жакшы акча, өзү жакшы акча табып келип, мындай пара корутчулук менен албаш керек акчаны. Таза жегисе баласына, баласы чоңойгондо бул жакшы жолго өтөт да. Анткени баланы мисалы 5 жаш или 10 жашка келгенде мешиттерге жетелеп алып барыш керек. Мешиттерге алып барып, мешиттерде жакшы сөздөр болот, ал сөздөрдү угуш керек да. Аны укканда бала да ойлонот да, мен мындай болушум керек экен деп ойлонуп, өзүнүн оюн кеңири мындай жакшы ойго түшө алат да. Анткени көп эле азыр ата энелер оңолот да, алып барбай атат. Анда эже кыскараак жыйынтыктап берсеңиз бүгүнкү темага. Мына бүгүн балдарыбыз аябай активдүү катышты. Жаштардын тарбиясына рекетчиликке каршы экен. Жаштардын тарбиясы келечектин бир баскычы экен. Булар жаш муундар өсүп жетилип келечекте ушул Кыргызстан деген мамлекетти башкара турган жаштар да булар. Демек, өздөрүнө жакшы тыянактарды чыгарышты деп ойлоймун. Ар бир бала чөйрөдөн, албетте чөйрөнүн таасири бар. Чөйрөнүн жакшы жактарын алыш керек да, терс сапаттарына өздөрү мындай анализ кылып, өзүнө керектүү тыянактарды чыгарып алышы керек деп мен ойлоймун. Биздин мектептин жаштары ушундай татыктуу Кыргызстандын башка жаштарга өрнөк болсун, Өрнөк болушат деп ойлоймун. Рахмат, чоң рахмат. Күнөөнү алтындарым сатып алабыз акчага, байкасаңар. Взрывчатка күнөө, тарсылдатып асмандын баарын сачтып периштелердин баарын качырабыз. Шампанский, арак, шараптар күнөөбү? Күнөө акчага сатып алабыз. Азыр кыз ким айтып кетти? Жаш бала айтып кетпеди? Кудай Таала өзү закондо айтып атат. Мен акча албайм силерден дейт да, жеңил эле илим алгыла. Ал илимде арам менен адалды ажыратасыңар. Кел оңдойн десе, качабыз да күнөөнү барып сатып алабыз. Ошол нерседен качалы, келечегиңерге кең жазсыңар али. Абдан изденип, илим билим алгылатындар, салык деген нерседен качкыла. Кийин салык болсо, салык салган киши бирөөгө барып налог салса, жаназа окулбайт, айтып коеюн. Чоң рахмат. Рахмат. Силерге кааларым ушул Кыргызстандын келечеги үчүн жакшы жактарга барууңарды, рекетчиликтен өзүңөр тыюу, тарбияңарды ата эненин күнөөлөөбүздөн өзүбүздөн баштасак, Кыргызстаныбыз оңолот, биздин келечек муундары улантып кетет деген үмүттөмүн. Урматтуу теле көрүүчүлөр, урматтуу угармандар, бизге бөлгөн убакыт аягына келип жетти. Бул темада ар кеңиңиздер жаштардын оюнан, чоңдордун оюнан жакшы чечимдер чыгарып алат деген ойдобуз. Биздин даанышманыбыз айткан, мусулман баласы бир жолу үңкүргө түшпөйт, же болбосо жылаганга чактырбашы керек дейт. Ошол сыяктуу биз дагы ойлонуп, толгонуп, сабырдын түйү сыр алтын дейт. Пайгамбарыбыздын жакшы осуяты бар. Ар бир амал ниетке жараша болот дейт. Бүгүнкү жаштар эртеңки келечек, өзүбүз өзгөрүлбөсөк коом өзгөрүлбөйт. Кийинки одон амандашканча саламат калыңыздар.